Урматтуу Жанибек Калканович, азыр ушул суу кодексине өзгөртүүлөр киргизип, ушул мыйзам долбоору кабыл алынып калса эми келечекте 3 окуу бар да. Анан ошондо дарыя, булак, мысерлер бар сиздерге өтөбү? Ырысбек Исламович, туп-туура айттыңыз, бардыгы бизге өтөт. Не себептен дегенде азыр үстүңкү надводный, подземный сулардын баары бизге өттү. БСР, БДРлардын баары итак эле бизде болчу. Ошо менен бирге бир управление болот да. Скважиналар эмне болот? Не дейсиз? Скважиналар. Скважиналардын баары бизде да. Бизде болот. Айыл өкмөттүн балансында да бар, жеке менчикте бар, ушул баары сиздерге өтөт деби. Скважиналар боюнча 2023-жылы инвентаризация жасалып, до конца бүтө элек экен. Ошол инвентаризация бүткөндөн кийин ошол боюнча дагы ушул маселени көтөрөбүз. Ысык көл да өтөбү сиздерге? Ысык көл жок, ал ысык көл өтпөйт анткени ысык көл тиги Минприрода, кимде экенин билбейт экенмин, ошо Минприродада ошо. Анан мына таза суудун жетекчиси да бул жерде, э? Да. Директор отурат бул жерде. Кадамжа Айдеркен таш көмүр көк жаңгак боюнча таза суу долбоору бар эле. Былтыр биз колдоп акча бөлүнгөн эле. Билесизби, маалыматыңыз барбы? Ооба, 4 шаар, албетте 4 шаар деп ратификация өткөнбүз. Бүгүнкү күндө 4 шаарда тең проектно-сметный документациялар даярдалып атат. Жерлеринде отвод земли боюнча проблемалар бар. Айыл өкмөттөр менен сүйлөшүп атабыз. Мисалы Айдаркенде болду, чечилди. Азыр ноябрга уже техника алынган турат. Проект боюнча техника. Ал шаарларда айыл өкмөт жок да, ал шаарда, мэрияда. Айыл өкмөт жок да, ал жок, шаарлар менен сүйлөштүк. Айыл өкмөт эмес. Отвод земли, мисалы Айдаркенде ртутный комбинат бар экен. Ошол жерде бир көйгөй болгон, биз аны уже чечилип чыкты. Негизи проектно-сметная документация азыр даярдоодо. Техника ноябрда алынат. План менен кетип атат өзүнүн срогу менен. Айдеркендеги ошо головной комбинатка карайт эле да. Азыр кимге өтөт? Чечилди, ага чейин ушу частный тарапка өткөн экен. Бирок илгерки документтер көтөргөнбүз. Не дегенде акт прием передача болгон экен, алар мамлекетке өткөрүп бериш керек болчу экен. Чечилди ал маселе. Азыр ушул 4 шаардын долбоору качан башталат? Конкретный түрдө айтыңчы. Жок, ал проект уже башталды. Долбоор сметалык документациялар жасалып атат. Долбоор бүткөн менен иш. Долбоор сметалык документациялар бүткөндөн кийин, сметалар аныкталып, экспертиза алынгандан кийин строительно-монтажный работага тендерге коюлат. Тендер бир 45 күндөй убакыт талап кылат, андан кийин курулуш иштери башталат. Мен ойлойм, кийинки жылга өтөт курулуш иштеричи. Эмики жылга өтөбү, э? Ооба, бул жылы физически жетишпей калат. Жанбек Калканович, анан мо сыпалар бүт баары жоюлуп сиздерге өттүбү? Булардын бардыгы ошол эле башында айтып кеткендей эле бүт азыр жанагы АТРдин негизинде бөлүк менен болуп атат. Кээ бир сыпалар өтө элек, кээ бир сыпалар өтүп атат. Мисалы Нарын областында АТРдин результаты жакшы болгондуктан ал жайыт комитеттер дагы ошол сыпалардын бардыгы азыр ошо муниципалитетке кирип атат да. Биз аны дагы мына бизде атайын отдел бар, ошо отдел ошо суу ресурстары сыпала ошол суу пайдалануучулар менен иштеген азыр инвентаризация жүргүзүп атышат. Биз ошо өтпөгөн сыпаларга дагы өзүнчө бир эме колдонулуп атабыз. Анткени себеби кээ бирөөлөр мындай саботаж жасаган деп атат да. Ошондуктан ал жөнүндө дагы информацияны толук бүткөндөн кийин сиздерге беребиз. Анан могу суу кодексине өзгөртүүлөр киргенде бул мыйзам кабыл алынып калганда сиздер жанагы дарыялардын жээктерин да карашыңыздар керек да. Себеби бүт дарыянын жээктери шагыл карьерлерге айланып кетти. Жайында бизге 40 эле күнгө суу керек, негизи, туурабы? Ооба. Ушул боюнча дагы бир өзгөртүүлөр киргизесиздерби, кандай кыласыздар же биз сунуш берелиби? Ушул боюнча оюңузду айтыңчы. Бул карьерлер боюнча негизи бул жерде кодексте бар, жанагы водный фонддун жерлери деген. Карьерлер боюнча Минприрода карьерлер боюнча жанагы таш шагылдардын баардыгы ушулардын лицензиясы негизинде берилет. Биз буга азыр жооп бере албайбыз. Ушуга иштеп чыгыш керек дем. Суу баягы дарыяны казый берсең суу азайып кетет да. Туурабы? Туура. Анан агымы да туура эмес болуп калышы мүмкүн. Бизде Кадамжай районунда ошондой көйгөйлүү маселелер бар. 3 дарыя бар. Бул Исфайрам жээги бүт карьерге айланып кеткен. Анан Кожошкен дарыясы берги, Ак суу дарыясындагы эми карьер жок. Кожошкен дарыясы менен тиги
Исфайрам дарыясы бүт карьерге айланып кеткенде жайында биз ошол жерде сууга муктаж болуп калабыз. Ушуну да эске алып кетсеңиздер. Жарайт. Рахмат.